ырылдашып, чылылдашып, чабышып, аны барып жамандап, Акылбек минтип атат, Акылбек тигинтип атат дешип. Ушу киши эптеп атат. Бул финансисттен дагы жанагы тиги аргандай ашмалтайлар бар да. Ошолордун баарын эпке салып, жоошутуп, жоошутпаган ары түртүп. Алда дипломатияда Акылбек Үсөнбековичтикиндей бал тил кимде бар? Ким ошо сөздү айтып, ким ошонун баарын эптей алат? Анан Акылбек илгери ушинтип айткан. Анан Акылбек минткен. Анан Акылбек тиги мурун эме болуп жүргөндө уруп алган. Баары эле урган ал убакта, урбаганы болгон эмес. Мындан ары урбаса болду. Азыр ура албайт го дейм. Туш тараптан эле аңдып турса. Ошого Акылбек Үсөнбековичке катуу асылдыңар, астафырла. Шундай асылдыңар, бир заказ түшкөн да, бир чоң заказ түшкөн. Алып мына Акылбекти кетирем деп атышып, Акылбек Үсөнбековичти кетирем деп атышып, кайра күчтөнтүп алдыңар. Шуну угуп алгыла. Акылбек Үсөнбековичке каршы чыккандар, шуну угуп алгыла, түшүнүп алгыла. Силер Акылбек Үсөнбековичти кетиребиз деп атып, кайра күчтөнтүп, отер күчтөнүңүз Акылбек Үсөнбекович. Отер кайраттыңыз. Жанагы тиги менин кадрым, анан сенин кадрың, анан мен крышам тиякта, анан мен крышам биякта дегендер да чыгат да араданчы. Анан мен заслуженный мекенчили болчумун. Мени эч ким тие албайт. Ошондойлорду оготер күчтөнүп, ошолордун баарын иштетип, иштебегендерин жумуштан алып, ушундай катуу реформа кылам деген киши ошентип, ошондой болуш керек, ошондой кайраттуу болуш керек, ошондой күчтүү болушубуз керек. Мына колдойбуз биз. Раз Садыр Нуркожоевич ишенип атат Акылбек Үсөнбековичке, биз сизди колдоп, коштоп, бүт жанагы реформаларыңызды, жанагындай флешмобторду уюштуруп, кассовый эме чек талап кылабыз деген флешмобду азыр просто кол тийбей гана эметип атабыз да, бошоп айтабыз. Акылбек Үсөнбекович да мына ушу октябрь окуясынан бери Садыр Нуркожоевичтин жанында жүрөт. Болгон аракетин, жардамын берип атат туугандар. Анан эми Акылбек жаман, анан тиги жакшы дегенде анан эмне кылабыз эми? Болгон кыргыз ушул. Мурунку доодо башкача заман болгон. Минтип эл үчүн иште, элдин сөзүн сүйлө, элдин пенсиясын көтөр, мектеп сал, тигинт минт деген президент болгон эмес. Штрафтарды күчөтүш керек. Күчөйт бул тартип, мыйзам деген жылдан жылга, айдан айга, күндөн күнгө күчөйт. Баягы эң баш, эң чокуу заман бүттү туугандар. Бакай Бекзат Өмүрбек менен бири-бириңерди кечирдиңерби дейт. Мен ал Бекзат жөнүндө Бекзатка эч кандай эмем жок ал. Бекзат өзү эле асылып атат магачы, өзү эле сайылып эле, өзү эле асылып, өзү эле туталанып эле, өзү эле жаман болуп атат. Ал мен комментарийлерге аяққа бияққа жөн эле мындай тактап алып аралаш керек да бирдемегечи. Андай мен деле башыман өттү да, тактабай кээ бир эмелерге, көйгөйлөргө барып аласың. Барсаң тиги тарап туура эмес болуп калат да, сени жетелеп барган. Анан эми Акылбек Үсөнбековичке каршы чыгып кетсин эле кетсин. Бул тиги Садыр Нуркожоевичту анга түртөт, алдап кетет дегидей. Бекзат ким ал? Ал тиги Бекзат же Кыргызстан үчүн өтө күйөрман, эң чоң күйүп бышкан Бекзатпы? Же тиги алдап, кимди алдап кетет? Садыр Нуркожоевич алданабы азыр? Текебаев илгери бир сөз айтып койгон, бул Акылбекте ойлонуш үчүн Акылбектен экесе тез ойлонуш керек. Ал бир Текенин эле сүйлөгөн сөзү ал. Теке ким ал? Кайраштырганды эле билет да. Ынтымакка, биримдик алып келгенди билбейт. Мына эми Садыр Нуркожоевич деле мындай жөнөкөй киши эмес го да, мындай жөн эле алданып эле жөн эле мындай бүттү да. Эмне деген күндөрдү
өткөздү Садыр Нуркожоевич башына. Ошо бирке бүгүн эфир кылып коелу дедик, көптөн бери эфирге чыгалы келек. Башка суроо жок да, суроо жооп болсо жооп бердим окшойт. Мурда тиштик үчүн күчсүң, азыр болсо сен бакты көр. Наоборот, күйүп атам го дейм. Акылбек Жапаров ак эмгеги менен байыбы уурдап алып азыр Кыргызстанда баары замешан, баары дебейин, эми көбү. Эмне кыласыңар, бирөөнүн бирдемесин чукуп тугандар. Эмне кереги бар эми? Кимисин мына Мадумаровду мына депутат кылып өткөзүп койду. Качан Мадумаровдун партиясы өтчү эле, Улматтуу Адахан Кимсанбаевич. Сиз деле мындай кичине жакаңызды кармап, мындай тобо кылсаңыз болот мындай. Тиги ашас мындай эле чапчы эмес беле шайлоолордон. Эми депутат болуп анан тияка трибунага чыгып алып анан тиги көйгөйдү чукуп коюп, бул көйгөйдү чукуп коюп, эл үчүн күйгөн бышкан киши болуп, эмне керек бар ушундай масканын? Мурун кайда жүрдүңөр эле? Депутат болгондо эле сүйлөйт экенсиңер да силер көйгөйлөр жөнүндө. Депутат эмес, ортодо 10 жыл эмне кылып жүрдүң? Эмне бир көйгөйдүн башын кылтыйтып койбойсуң? Ошон үчүн туугандар, эми ал эски, ал Акылбек Үсөнбековичтин эски. Азыркы Акылбек Үсөнбекович деген башка. Азыркы Акылбек Үсөнбекович деген мекенчил, патриот. Башка азыркы Акылбек Үсөнбекович. Адамды мына пайгамбарчылык келди 40 жашында. Анан эмне деген коомдо жашачу? Эмне деген адамдардын арасында жашачу? Жырткыч мыкаачылардын арасында жашачу да турабы? Анан ал мындай бөлүп койгон жок да, ал баарына бирдей даават кылып, баарын жакшылыкка чакырып, көбүн адам кылды да. Ал бүтүнчүлөр анан тиги гүленчилерди анан биз бөлүп таштайлыбы? Болгон кыргызды чогултуп, башын бириктирип туруп, бир журт, бир эл кылышыбыз керек да. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович. Урматтуу Акылбек Үсөнбекович, сиз мамлекетте экинчи кишисиз. Президенттин администрациянын жетекчисиз. Президенттен кийин эле мына бийлик эмеси боюнча жоопкерчилик сизде. Сизде эмне деген полномочия турат? Ошол бүт мыйзамда жазылган полномочияларыңызды колдонуп, жанагы акимдерди, айыл өкмөттөрдү, губернаторларды баарынан ишти талап кылып. Сиз эле алып, сиз Садыр Нуркожоевичтин астында сиз цифралардын баарына сиз айтып атасыз да, монча кылам депчи. Биз да бүт мына колгон келген жардамды берели. Эми өзүңүз деле мындай колуңузда бар